атын Туканбекова Айданыш, мен 9-сынып класста окуйм. Сиз биздин мектепте волейболго катышасыз. Ал эми ошо суроо берейин дедим эле. Кыздардын спортко катышуусуна үй бүлөгүңүз, айылдаштар жана коомчулук кандай карайт? Сизди кимдер колдойт жана кимдер каршы волейболго катышканыңызда? Үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, үй бүлөм абдан жакшы колдойт. Ар дайым соревнованияларга бара жатканда ата-энем колдоп жиберет. Утуп келе деген сөздөр менен узатат. Айылдаштар жөнүндө айтсам, көп деле укпайбыз, бирок ата-энем абдан көп мактайт бизди. Кыздарым ушундай волейболго катышып, областтан быйыл 1-орун алып келди деген сөздөр менен абдан жакшы колдошот. Көбүнчө мугалимдер жакшы карайт, себеби биздин көбүнчө мугалимдер спортко да катышат. Билген мугалимдерибиз көп эле мугалим эжелерибиз, агайларыбыз спортко абдан жакшы көз карашында. Волейболго кандай максатта катышасыз жана кандай жыйынтыктарга жетишиңиз жана кандай жыйынтыктарды күтөсүз өзүңүздөн? Же жөн эле хобби? Жок, мен волейболду 7-класстан бери ойнойм. Волейболду биринчи жолу ойногондон эле абдан кызыгып кеткем. Абдан жүрөгүмө кирип калганда, ошо хобби деп да айта албайм, бирок абдан 11-класска чейин ойнойм деп ойлойм. Университеттен да ойнойм деп ойлойм. Анан чоң деңгээлдерге жетем.